Компьютерде Word программасында кыргыз тилинде кагаз иштерин жазган кезде бир маселе келип чыгат. Бул кыргыз тилиндеги тамгалар ң. Бул тамгаларды жазыш үчүн кыргыз тилинде биз баардыгыбыз эле билебиз. Билбеген адам жок болуш керек. Өктөм таймс колдонобуз. Эгерде Өктөм таймс компьютерде болбогон болсо, анда кандай кылабыз? Биринчи Өктөм таймс шрифттерин алышыбыз керек да. Мен интернеттен көп эле издедим, бирок таба албадым ушул Өктөм таймсты. Ал үчүн ушул себептен мен Яндекс Дискке жүктөп койдум. Ссылкасы ушул видеонун астында болот. Ссылка менен киресиздер дагы вот download кнопканы басасыздар. Баскан кезде качка болот, көчүрүлөт компьютериңизге. Көчкөндөн кийин андай архив пайда болот. Сиздерде архив болуп көчөт да. Архивди изилейсиздер. Ал үчүн сиздерде WinRAR программа же болбосо WinZip архиватор болуш керек. Мышканын оң жагын басып архивди биринчи выделдиресиздер да, анан кийин мышканын оң жагын басасыздар. Извлечь кылгандан кийин шрифт деген папка пайда болот. Папканы ачасыздар. Бул папканын ичинде 60 элементи болот. Өктөм таймстын бардыгын установка кылабыз, бардыгын орнотобуз. Мышка менен бардыгын белгилеп алыш ыңгайсыз болот. Ошол үчүн кыскача команданы колдонобуз. Бир элементин белгилеп алабыз биринчи. Белгилегенде андай көк свет менен белгиленет. Өзгөчөлөнүп. Андан кийин клавиатурада кыскача команданы колдонобуз. Кыскача команда болот. Андай. Ctrl A, англисче A. Ctrl'ды басып туруп кое бербестен A'ны басабыз. Ctrl A. Бардыгы белгиленди. Эми кайра эле ошол Ctrl'ды басабыз да кое бербестен C'ни басабыз. Copy. Копировать. Ctrl-C. Копировка кылдык. Эми бул копировка болгон элементтерди компьютерга установка кылышыбыз керек. Ал үчүн эки жолу бар. Биринчи жолу компьютерде ачабыз. Операционный система кайсы локаль дискте орнотулган, ошол дискти ачабыз. D-да болушу мүмкүн, C-да болушу мүмкүн, E-де болушу мүмкүн. Мен локаль диск C-да ачтым. Андан кийин Windows папканы ачабыз. Windows папкадан кийин Fonts деген папка болот анын ичинде. Font папканы ачабыз. Бул жерге келип ушул жерге орнотобуз да. Ал үчүн мышканын оң жагын басабыз, вставить дейбиз. Же болбосо кыскача команданы колдонобуз. Вставить этиш үчүн Ctrl'ды басып туруп кое бербестен V'ни басышыбыз керек экен да. Ctrl'ды басып туруп V'ни басабыз. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу пустты басып туруп панель управления беребиз. Панель управления. Просмотр бул жерде категория болуш эмес, крупные значки болуш керек. Бул жерден шрифти деген папка болот. Буну ачабыз. Бул жерде деле ошол мышканын оң жагын басып вставить этебиз, же болбосо Ctrl'ды басып туруп Ctrl кнопкасын басып туруп V тамгасын басабыз. Эсиңиздерде калсын, Ctrl'ды басып туруп кое бербестен C'ни бассак копировка болот. Ctrl'ды басып туруп V'ни бассаңыз вставить этилет. Ал эми Ctrl'ды басып туруп E'ди бассаңыз выделить этилет, баардыгы белгиленет. Ал үчүн баардыгы белгилениш үчүн ичинде ошол элементтердин бирөөсү биринчи белгилениш керек. Андан кийин барып Ctrl A'ны басасыздар. Установка болду. Установка болгондон кийин Word'да мындай Өктөм таймстын элементтери